Саламатсыңарбы, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен жолугуп, биздин кыргыз элинин улуу эпосу болгон Манас эпосу жөнүндө сөз жүргүзмөкчүбүз. Мен өткөн жолку көрсөтүүдө айткан элем, ар кандай улуу кыздарды улуу эл жаратат. Ушул улуу чыгаан кыздардан улуу чыгармаларды жаратып, улуу эрликтерди көрсөтө алат. Өзүбүз билгендей, Манас эпосу бүткүл дүйнөлүк маанидеги зор адамзаттын улуу мурасы болуп, кыргыздардын эмес, бүт эле адамзаттын улуу мурасы катары эсептелет. Ошондуктан аны ЮНЕСКО өзүнүн дүйнөлүк материалдык калдыктар эмес тизмесине, балыктар тизмесине кошкон жок деп ойлоймун. Эми өткөн жолу мен ушул биздин улуу элибиздин улуулугунда эч кандай шек күмөн жоктугу жөнүндө айттым. Ошол учурда биздеги келип чыккан трайбализм жөнүндө да сөздү баштаган элем. Мен ошону акыр аягына чейин улантып койсом, бул мен өзүм айткандай 20-кылымдын башына чейин бизде кыргыздар түндүк түштүк болуп өнүшкөн эмес. Мен айтып өткөндөй, Курманжан Даткаенебиз дагы биз бир атанын балдарыбыз деп Шабданга жардам берген, орустардан качып келген 100 жигитти, аларга каршылык көрсөткөн жигиттерди Шабданга өткөзүп бергенler. Ушундай жагдай дээрлик 1960-жылдарга чейин болгон. Ошондон кийин гана түндүк түштүк деп кыргыз эли бөлүнө баштаган. Мунун себеби эмнеде? Буга себепчи ошол кездеги эстердин партиялык жетекчилигинин өзүнүн саясий абалын бекемдөө үчүн кылган амалдардын бир катары караса болот. Себеби алар байыктардын белгилүү девизи болгон ураны разделяй власть деп бөлүнүп, баарын бөлүп, андан кийин башкара бергөн деп. Себеби бөлүнүп жарылган, өз ара касташкан, өз ара душман болгон элдер эч качан кубаттуу, күчтүү болгон, эч качан бай, жакшы турмушта жашай албайт. Дайыма четтеги элдерге, башка мамлекеттерге көз каранды болуп жүрүшөт. Бекеринен биздин кыргыз элибизде бул жөнүндө бөлүнгөндү бөлү жейт деп айтпаса керек. Ошонун сыңарындай түшкөн Москвадан, өйдөн чыккан көрсөтмөнүн жетекчилиги алып, биздин жетекчилер дагы кыргыз элин бөлүп жаруу амалына киришкен. Болбосо ал кезге чейин дагы мен кайталайм, түндүктө 30 уулдун урпактары болгон Тагайдын балдары жашашкан, Ысык көл, Чүй, Нарында. Түштүктө алардын тууганы Адигененин, Алайжанын балдары жашашкан. Ош, Жалал-Абадта. Түндүктө ошол эле мезгилде сол канаттын өкүлдөрү болгон Саруулар, Кутчулар жашашкан. Алардын туугандары болсо Жалал-Абад областында жашап турушкан. Түштүктөн тышкары ичкиликтер жашапкан. Ичкиликтер менен Адигененин балдары мен айткандай кылымдар боюнча жашап, кыз берип, кыз алышып, камыр жуунуп болуп аралашып кеткен. Ошон үчүн муну кыргыздарды улуту жагынан, урумсу жагынан өтө кыйын болгон. Ошондуктан ал кездеги кулдар, кемпайлар
елді географиялық жақтан бөле башташқан. Айтқандай, şu Çuvaş'ın, beri tarafın, özün, düştük, dündük de, Çuvaş'dan ötken tarafta, Susam'dan keyinki tarafın, bunda hazır kalan bir, Çıçka, Toktuğ'da alçak tarafta tolu boyunca düştük de ataşıp, oşundan keyin eldi bölüp canıma kirişe başlaşkan. Biz tündüktük üstep, özlerinin alarına tağaydın baldары, sol kanattın baldarının sarı uççularda talasta yaşayanlar özlerine koşu olmandağı, özlerinin bir tuğan ağasının bulasının olan Adigineyni, Nalıcı'nın baldarını bölüp sizler sartsınlar, sizler düştüksünler, sizler bizge catsınlar deyip bölüp siyasatını жүргізіп. Әлбетте мұны баштағанда Санжыраны білген, тарихты білген шыған азаматтар қарсы шыққан бұғандай еле бір атаның балдары бір-біріне қарсы болып, бір-біріне жат болып қалсын дегенде бұлардың үнін өшіріш үшін Санжыраны жақсы айтқандар, білгендер, тарихшылар бүт барып қуғындыққа алынышып, алардың үнін өшіріп салышқан. Ешкім қайдан екенін, емін екенін, ұшы 30 жылдың балдары екенін мысалы үшін Адыгинен тағайдың балдары білбейлі ұлан барған сайын бұлар ұмыта башташқан. Ұмытып бар болғаны Қырғызстаннан түндіктер, ешағандар бұлар түшіп ешаған безеттіріп бөлінуше баштаған. Мұны бөлінуін бекемдеу үшін биліктегілер қызматтарға жаллағын түндіктіктердің өкілдерін қойып, түшіктерді қысма қалып баштаған. Үшінайдан онан кейін бір туған елдің арасында қарама қарсылық, бір-біріне жек көру сезімі пайда болған. Мұндан саясатшылар өзірін алып өшкен, егер де керек болғанша дай сіздер түндіктіктен суар, маға жардам бергілер, түшіктерді ташталқан шығарайын десе, керек болғанша түштіктің саясатшылары ой, туғандарына қоңқабайлар ташталқан шығарайлық, адам берейлік, пачаған шығарайық, жүргілеушілерді оғаттырып, алардың қуғындыққа лайықтып, бұлар өзі жерлештерін күтішкен. Үшінен тушекс жоқысы қатары мен жаңа бірінші өткен көрсетуді айтып өлігі біздің үшінен жоғарғы оқу жайларында іштеген ежеке үстіндегі интернеттегі жазу болып па, происходит естественный отбор деп отыр. Біздің 23 қызымыз Москвада тігу цехінде тігулі өрттеніп кетсе, 3 жылдыңда батады. Бұл ежеке происходит естественный отбор, то есть жаман адамдар, күшіктер жаман, ошон үшін бұлар қырылып атады, Құдай өзі биліп тұрып, бұларды жоқ қылып атады деген ойды айтқан. Мен көрбейсі бұл, мен маған жазғанына қарағанда мен түшініп кейін ұқтым, ал өзі шүйлік. Немекен, өзі демек бұл тағайдыңлы балдарынан екен. Ұшыл-ұшырда бұл Адыгиненің күйіп кеткен қыстардың көпшілігі үшін ошол боласынан екен. Ал жалаңғылы 30 жылдың балдарының ұрпақтары екен. Өзінің бір туған бабасының балдарын, ұрпақтарын бұл аял екінші сорттың адам қатары көріп, шылыңдап күліп тұрған происходит естественно. Көргіле мұндай саясаттың тура емес тетірі үгіттеуінің тәсілі қаншалық жаман екен. Құдаға шырын мына біз егемендік қалғандан бері біз өз тарихымызды үйрену бойынша биліктегілер қилы әрекеттерді көрішіп, санжыралар ашылып, қырғыздың тарихы оқылып, айтылып отыр. Бірақ меніңше ұшы қырғыз елінің санжырасы, қырғыздардың барлығы бір туған екендігі жөнінде мына мен айтқан нәрселер жетіштүү деңгейде жайылтылбай жатат.
ушунун айынан деле аз биз мына түндүк түштүк бөлүнүп мына ошол жана айткан аялды мисалы иштейсиң ал болду. Ушунун өзү эле бул иш, бул ишмердик сол мындай жакшы деңгээлде өтпөй жаткандыгын белгиси катары түшүнсө болот. Буга дал катарында мен дагы бир нерсени айтсам болот. Ушул жерде 2005-2006 жылдары Бакиев бийликте турганда митинг, антимитингдер болгон. Эсиңерде болсо. Ошондо баарына белгилүү бир көрүнүктүү эле биздин саясатчыбыз ушу чүйлүк өзү. Саясатыбыз түшүктөгүлөргө жакшылык кылбагыла, чоңуштардын. Аларга жериңерди сатпагыла, эч нерсеңерди бербегиле, квартиранын артына үйлөрүңөрдү сатпагыла, ижарага бербегиле. Булар мүмкүн болушунча алыстатыла, жок кылгыла. Буларды кийин бул жерге келип алса, булар автомат менен атып жок кыла албайсыңар. Каалаганыңарга жерлериңерди, үйлөрүңөрдү саткыла. Орустарга, немистерге, тажиктерге көрүнгөн болсо бир гана түшүк кыргыздарга сатпагыла деп айтканын баарыбызга эле белгилүү. Мындан тышкары мына 2010-жылы Ошто кок алаң болгондо мен өзүм бир жолу коомдук транспортто кетип баратып, алдыдагы отургучта эки жигит сүйлөшүп бараткан уктумда алар Ош кок алаңы жөнүндө сүйлөшүп жатышкан экен. Бир экинчисин айтып атат. Мен дейт оштуктарды жек көрөм дейт. Бирок дейт мен азыр Ошту коргогонун барам дейт. Бул себеби Ош дейт кыргыздын жери деп атат. Көрбөйсүңөрбү? Бул демек Ошту өзүнүн кыргыздын жери десек да тиги оштуктарды кыргыз деп эсептебейт экен. Бул сарт деп муну азырынча айтканда ушу 60-жылдардан бери кыргыздар, түндүктөр оштуктарды сарттыктар, ошландыктар деп бөлүп, кемсинтип, басмырлап жүрөт. Өзүнүн эле болбосо өзүнүн бир тууган бабасы Адигиндин урпактарын ушинтип басмырлап, саясатчылардын тескери үгүтүнө кошулуп, ушундай иштерге барып ушу түшүнбөстүктөн, билбештиктен, бул өзүнүн тарыхын билбегендиктен ушундай болуп атат. Себеби саясатчылар керек болгондо өзүнү жерлешти, бүт баардыгын регионализм, трайбализм сезимдерин козгоп жатышат. Мен ойлойм, ушул жаман терс көрүнүштөрдү биз четке чыгарып, бир эл экенибизди, бир улут экенибизди билсек, бизге эле жакшы болот. Карагыла, биз топудай болгон эле кичинекей калкпыз. Биз мына жада калса жаныбыздагы тажиктерди карагыла. Тажикстандын өзүндө 7 миллион тажик жашаса, Афганистанда 8 миллион, 9 миллион тажик жашайт. 16 миллион ел бар. Өзбектер 36 миллион болду. Казактар 22 миллион болот. А биз баардыгы 4 миллион калыппыз. Кыргыздар болду, кыргыздар. Ошо ага карабастан биз бири-бирибиз менен бөлүшүп, чабышып, бири-бирибизди чукуп, таштактан чыгарып, сен түндүксүң, сен түштүксүң деп ызычы болуп турабыз. Бүт эл журтка шемилдүү. Менимче мындай саясатка чек коюш керек. Мына ошонун ичинде мына өзүңөр ушу видеону укканыңарга айтыпла эл журтка, түшүндүргүлө, репост кылып, башкаларга жөнөткүлө, угуштун, көрүштүн, биздин элибиз бир экенин билишсин. Кыргыздын жаты жок. Аз түндүкчү деп башка сураштык келсек эле бир 2-3 атадан кийин эле баарыбыз тууган чыгабыз. Ошондуктан биз улуу Манастын урпактары экенибизди унутпастан, ушу Манастай чоң өтмөсү жараткан улуу кыргыз элинин өкүлдөрү экенин унутпастан бириктүү болуп, бирдиктүү болушубуз керек, бирдиктүү болушубуз керек. Ошондо гана мындан азыркы аябай экономикага курчуп атканда, баардык нерсе кымбаттап атканда, мындай жер жүзүндө согуштар көбөйүп жатканда, өзүбүздө дагы мына согуш көбөйүп, коңшулаш элдерден канча согуштар болуп, ушундай болуп жатканда, биз бирдиктүү болсок гана баардык кыйынчылыктарды жеңип, өзүбүздүн мамлекетибизди гүлдөгөн, өнүккөн өлкөнү куруп, келечек муундарыбызга жакшы, бай, бакубат
Кыргызстанды бере алабыз. Мына урматтуу жолдоштор, мен силерге айтып берейин дегеним азырынча ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсак. Нескара көдөң балбандын мерт кеткенине жаны кышайып, аябай ыза болду. Ким өлгө чыгат? Ал колуна жар салды. Манаска каршы узун бойлуу, сары жүздүү, кара каш, кара көз, сулууча келген Раңшоо балбан чыга турган болду. Ак көк туулгасы маңдайына баса кийип, көкрөгүндө жана колдуктарындагы чарайнанын бекем тагылганын текшерип, узун найзасын алып, бакырыкты салып майданга чыкты. Баракелде Раңшоо, сүрөй башташты аны калмактар. Бардык кайрат сенде, Манасты сок, аны жок кыл. Майдандын ортосуна жеткенде Раңшоо бозунуп, найза менен кыргызды качырды. Манас соккуну четке кагып, найзасы менен кекилтекке урганда калмак калды жыгылып, чаңга башы тырылып. Жаша Манас, өлбө Манас, бар бол Манас деп кыргыздар баатырдын жаңы жеңишине кубана кыйкырышты. Балбаны жеңилип алган Нискара угу өтөр намыстанып, жаны кашайды. Манаска тең келип, аны өлтүрө турган эр бар аңардан бакырды. Же хан башы менен ага каршы мен чыгайынбы? Жок, ханым, жооп берди. Орто бойлуу, кара тору чапчак, кара сакалчан Шаңмусаар балбан. Аны мен жайлайм. Акчол сага, баатырым, деди Нискара Шаңмусаарга. Майданга барып, кайра жеңиш менен кайтып келген. Андан эч кам санабаңыз, ханым, журмайды Шаңмусаар. Жашым 30га келип, эч кимге жеңилген эмесмин. Кудайыбыз буйрса, бул жолда мөөрөй меники болот, ханым деп, шалтаң атын минип майданга чыкты. Ал Манасты бир караганда эле балбандын айбатынан чучуп кетти. Калмак аны менен найзачан сайышып керек экендигин коркконунан унутуп калды. Шашкалактап калган шалтаң жаасын колуна алып, душмандын жебенен алыстан ат сала турган болду. Коломсокко кул салып, колуна тартып ок алып, киричине чалганча Манасага жетип барып, найза менен аттан учура койду. Жерге кулап чыккан Шаңмусаар ордуна турганча Манас аккул атынан секирип түшүп, анын башын кылычы менен чаап салды. Кийин шалтаң атты жетелеп, колуна кайтып барып, аны Баябасына берди. Баяба, урушка бата берип, атты алгын деп суранды Манас. Рахмат балам, бар Кудай жардам берсин сага. Разы болгон бай инисине чын көңүлдөн батасын берди. Балбан өлгөн аз келген, анын аты да олжого кеткенин көргөн Нискара аябай арланды. Энең бурайын кыргыздар, бакырды, сазайыңарды бербесемби? Аскерлериңер алга баарыңар. Үстүнө көк чарайына окөтпөс соот кийип, колуна узун найза кармап, Нискара денесине тери чарайына тартылган атына камчы салып, аскерлердин башында аламан чабуул коюпту. Атаңдын көрүп калмактар, кыйкырды ошондо Манас. Силердин башыңарга акыр заманды чүрөйүн. Ал аккулага камчы салып, колу менен душмандардын алдына жетип барды. Жер менен асман бириккенде, кара буурул чаң көтөрүлүп, кыргыз менен калмактардын ортосунда кызыл кыргын башталды. Кечке чейин созулган согушта кыргыздар жеңе баштаганда Нискаранын эси чыкты. Кабылан жолго жатарбай, катыларга катылбай, каденимдай катарбай деп коркконунан озондоду ал. Калмактардын арасынан аны издеп жүргөн Манас аккула менен Нискарага жетип келди. Ал ак найза менен сайганып камданып калганда калмактын үрөйү учту. Эсен болгун калкым сен, атыма камчы саламын, каканчынга качканга эми ойлонуп каламын деп Чабдар атына чындап эле камчы салды. Аны качыра койбой, Манас алтын кемер чети деп, айдалынын бети деп сыр найза менен калмакты өрдү. Жарадар болгон Нискаранын белинен кызыл алакан шырылдап агып, үзөңгүдөн тутая баштады. Азап айдап, эмне үчүн бул жерге келдим? Армандуу кыйкырып алып, жанын ооруганына чыдабай. Аман болгон элим, талкаланды белим, Чабдар атым, куткара көр мени.
Ишкара октой болгон атын алмалуу белдин үстүндөгү четиндүү кыят жер, кийик баспа жер менен өйдөнү көздөй салды. Бели толо эле ак була чарчап, өзгөчө буудан чабдаратка жетпей, артта кала баштады. Жер түбүнө жетсең да, бежин түгүл ары жагына кирип кетсең да, баары бир сага жетемин. Же сени өлтүрбөйүн Ишкара, же өзүм өлбөй, мен кантип кайра артка кайтамын деп өжөлөнгөн Манас ак кулага камчыра баштады. Бирок Чабдарат ага жеткирбей, шапкан бойдон көздөн кайын болду. Жаны кашайган Манас куугунду улантайын дегенде туучуна катта жакып жетип келип, ак куланы чылбырдан алды. Токтой тур балам деп кыйкырды ал Манаска. Кое бер ата, чыңырды Манас. Мен сөзсүз Ишкарага жетүүм керек. Өзүңдү бас балам, жалына баштады жак. Ишкара алда качан качып кетти. Сенин атың жаш, анын Чабдаратын эми канча аракет кылсаң да жете албайт. Бөөдө атты кыйнабастан мени менен колго кайт. Мына урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип келди. Кайрадан жолукканча саламатта болуңар. Аман болуңар, кош болуңар.